Бүгүн 2023-жылдын 18-январында Жогорку соттун басма сөз борборунда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьялары Айзада Исаева жана Лейла Байдаева ИИМдин академиясынын 24 жаштагы угуучусун сүзүп кеткен айдоочуга карата колдонулган баш коргоо чарасы боюнча түшүндүрмө беришти. Айыпталуучу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104 жана 312 беренелери менен айыпталынган. Сот отурумунда айыпталуучунун өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинин 5-стадияда терминалдык стадиясы менен ооруйт деген медициналык кагаздар келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-жылдагы 20-июнундагы 296 токтомунун 9-пунктунда көрсөтүлгөн бул диагноз менен шектүүлөр жана айыпталуучулар камакка алууга жатпайт деген. Ошонун негизинде Бишкек шаардык Свердлов райондук сот тарабынан айыпталуучуга үй камагына алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы колдонулган. Маалымат жыйынынын жүрүшүндө судьялар, журналисттер жана жабырлануучу тараптан келген тууганы берген суроолорго жооп берип, иш боюнча колдонулган баш коргоо чарасы тууралуу кенен түшүндүрмө беришти. Меня зовут Мураталиев Милан, я двоюродный брат Айзы. Ал жөнүндө мен кандайдыр бир прогноз берип, тартылат, тартылбайт, эгерде күнөөсү далилденсе, бардык иш материалдарда доказательстволордун баары бар болсо, сөзсүз түрдө тартылат. Ошону дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Бөгөт коюу чарасы бул деген тек гана тергөө учурунда колдоно турган чара. Өзүмдүн чечимим менен мен эч качан бул адам күнөөлүү же күнөөлүү эмес. Муну сөзсүз түрдө камаш керек, жазалаш керек же жок жазалабаш керек, бул ооруйт экен деген чечим эмес. Бул жөн гана ушу тергөө мөөнөт учурунда качып кетет. Же болбосо башка бир кандай туура эмес жүрүм турумун алдын алуу үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн чара. Соттор чечим кабыл алып атканда, ошонун ичинде тергөө соттору бардык мыйзамдын талаптарына ылайык гана чечим кабыл алат. Ыкчам убакыттын ичинде ушул айыпталуучу ар бир келген айыпталуучуга карата кандайдыр мүнөздөмөчү далилдерди жакшы тарабынан, жаман тарабынан, кандайдыр бир ден соолугу же өздүгү боюнча тергөө тарабынан, ошондой эле жактоо тарабынан келтирген иш кагаздардын баарын таанып, көрүп, ошолордун баарын изилдеп туруп анан чечим кабылданат. Мыйзамда кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылган, кайсы учурларда кандай айыпталуучуларга бөгөт коюу чараларды колдонууга мүмкүн деп. Эске салсак, ушул жылдын 9-январында Бишкектин көчөлөрүнүн биринде жөө өтмөктөн жаш кызды унаа сүзүп, кыз окуя болгон жерден көз жумган. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иш материалы Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна түшкөн. Сот баш коргоо чарасы катары айыпталуучунун ден соолугуна байланыштуу үй камагына алуу түрүн тандаган. Коомчулукта айтылган сын пикирлерден улам судьялар маалымат жыйында берилген суроолорго жооп беришти. Кийинки суроо радио Марал